Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мен жанагы Бауыржандын иши боюнча, ошонун маселеси боюнча кайрылып кетейин деген. Мен кайрылып кетерим. Жалпы мекендештерге бул жерде туура эмес түшүнүп баратасыздар. Бир жактын гана видеосун көрүп. Бул жерде Бауыржан менен менин инимдин ортобуздагы эле кичине эле маселе бул чоң эле бир эмеге айланып калды, талкууга, элдин арасындагы талкууга. Биз магазинге эч кандай тиешебиз жок өзү негизинен. Любой бир эмеден сураштырып келгенде деле эч кандай магазинди билбейбиз деле, биз как покупатель катары, биз бир нерсени сатып алуучу катары эле кирип аткан болчук. Кирип ал жерде кичине бир өз ара ошо 3 адамдын ортосунда эле сөгүшүп кеткен маселе, кичинекей эле маселе бир чоң эле бир көйгөйгө айланып калды деп ойлойм азыркы учурда. Бирок анткени биз бир нерсени айта кетейин сиздерге. Бауыржан менен эч кандай бир улутчулук маселесин башкасын көтөрөбүз деген ойдо башка да бир келип өзүбүзчө бир буга мындай өзүбүздүн элдин арасында жөнөкөй тил менен айтканда сайылып башка кылган жерибиз жок. Кирип кетип атып эле кокусунан илешип калганбыз да ал жерге. Охранниктер менен жанагы кароолчусу, ошо күзөтчүсү менен сүйлөшүп аткан сөздү сен кимге сүйлөп атасың бери келгин деп сөгүп башка кылып. Бирок Бауыржан өзүн сөккөн жерлерин эме кылып койсо болмок. Өзүнүкүн деле коюп кичине бир реалдуу түрдө болмок, ошондо элдин арасында деле эл деле туура эмес түшүнбөй туура жакка кабыл алат деле деп ойлойм. Бауыржан бирок өзү сүйлөгөн учурда өчүрүп коюп эме кылды. Улутчулук маселелерин көтөрүп, коридордун коридорунда турганыбызда деле сотрудниктер ичкери кирген учурда сен Кыргызстанда жашап атканыңа сүйүнгүн деген сөздөрү болгон. Бирок бул жерде аны каралап кетиш эмес максат. Биз каралап кетиш болгондо үстүнөн биз деле арыз жазып коймокпуз. Бирок азданган деле эмеспиз. Лично мен өзүм укам бул жерде мынакей элдин алдында деле бул нерсеге эч кандай эмебиз жок. Бауыржан үстүнөн жазып койгон башка кылган жерибиз. Ошого мен айтып кетерим, силер туура эмес түшүнүп калыптырсыңар. Мекендештер, мен силерден Бауыржандан эмес, туура эмес ойлоп калбаңыздар. Бауыржандан кечирим сурап биз күнөөлүү да деген ойлор болбосун. Жалпы элди ошо улутчулук маселесин көтөрүп атат деген элдин арасында болуп аткан сөздөр үчүн мен кечирим сурайм. Мыйзамды сыйлаган жаран катары айтып коем. Мен деле ошол Кыргызстандын жаранымын. Бауыржан менен тең укуктуумун. Мен де бөлөм деген бир кошуна болуп эле жашайбыз биз. Алейкум мекендештер, мен Махмутжанов Мухаммадияр Махмутжанович. Мен Бауыржанды сөккөн баламын. Бауыржанды эле сөккөн, мен башка элди сөккөн эмесмин. Сиз өздөрүңүзгө алып алган болсоңуз кечирим сурайм силерден. Белгисиз эки жаран мага кайрылып, ушул баланы көтүнө бир тээп айдап чыкпайсыңарбы деп озук сөздөр менен обращать эткенде, мен аларга айттым, эмне себептен мындай кылып атасыңар десем, шериги келип кыргыз элим дебегин, Кыргызстан эли деген биз да жашап атабыз деп улут аралык маселени көтөрүп өттү да. Анан беркинси озук сөздөр менен ар намысыма шекиттеп сөктү. Кадырбеков Бауыржан Абдумаликовичтин иштери боюнча айта кете турган болсок, эки материал катталган. Биринчиси 03-04 Бауыржан тараптан арыз түшүп атабы? Бауыржан тараптан арыз түшкөн. Биринчиси тууралуу айта кетсем, 03-04-2009-602 сандуу иши боюнча Өзгөн шаарынын Манас көчөсүндө жайгашкан Турсунбай ата магазининин алдында эки өзүнө бейтааныш болгон азиат улутундагы балдар зомбулук көрсөтүп, акарат кылып сөккөндүгү тууралуу арыз менен кайрылган. Жогорудагы арыз боюнча бейтааныш болуп өтүп жаткан атуулардын бүгүнкү күндө өздүктөрү такталып, алар Өзгөн шаарынын тургундары Махмутжанов Мухаммадияр Махмутжанович жана экинчиси Абакжанов Султанбек Махаммад Расулович дегендер бүгүнкү күндө өтүп жатат, тергөөдө текшерүү иштери жүрүп жатат. Ал эми экинчи арыз боюнча айта кете турган болсом, 2019 жылдын 7 майында Өзгөн райондук ишки иштер бөлүмүнүн имаратынын алдында урушкандыгы боюнча бул дагы ошол айтып кеткен Кадырбеков Бауыржан Абдумаликовичтин арызы боюнча катталып, Өзгөн райондук иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бириктүү реестрине 03-04-2019 000-610 саны менен катталып, бүгүнкү күндө жогорудагы айтылып өтүлгөн эки материалдар боюнча текшерүү иштери жүргүзүлүүдө.
Комитеттин төрайымын, Темирбаева Акылаймын. Бир пикир жаралып атат да. Ошол укук коргоо органдары бир тараптуу карап, бир улуттун өкүлүнө тартып атат деген бир баягы сырттан туруп алып, бир өзү ушундай бир боек берген дагы бир пикирлер пайда болуп атат да. Анан сиз ушул жердин бир жагы революционер активист катары, өзгөнүн жашоочусу катары ушул нерсеге кандай каралып атат ушу иштери? Менимче биздин иштеген жетекчилердин баары туппа туура эки тарап кылбай эле экөөнү тептегиз эле карап атат, чындык менен кетип атышат. Просто баягы Бабыржан мурда милициялар менен урушуп калган үчүн көп жамандыктарды милицияларга оодарып коюп атат. Андай эмес. Бул жандагы ооздон чыгат, сүйлөгөн сөз да ооздон чыгат. Ошон үчүн чындык менен аял кишинин урганы жөнүндө туура эмес иштер башталып кетип атат. Биз улут ажыратпашыбыз керек, баары бир тууганын балдарыбыз. Мен Мырзака айылында өкмөтүнүн обком айылынын айыл башчысы болом. Мына ошо акыркы 2 күндө ошол Бабыржандын окуясы боюнча бир башкача боек кылып интернетте да бир улуттук маселеге айландырып, анан ушу бир тараптуу карап атат деген бир пикирлер жаралып атат. Эми сиз ушул өзгөн районунун жашаачысы катары, ошол Бабыржанды билген аксакал катары мындай эмне дейт элеңиз чынында? Мисалы башка Россия, башка биздин мекендештерибиз бир башкача кабыл алып атышат да. Бул нерсени башкача кабыл албаш керек. Себеби биздин айыл өкмөттө элдерибиз жакшынакай эле турмушта жашап атышат. Анан бул өзгөндө болгон окуя бир эки баланын ортосунда эле болгон нерсе, бул муну көп эле развод этип арга жака жайылтыштын эч кандай кажети жок, кереги да жок мындай нерсенин. Биз тынч жашап атабызбы? Азыр ушул убакта жакшынакай жашоодо жашап атышат элдер, эч кандай арыздашуулар башкаларга биз жол бербейбиз. Камалган YouTube блогер Бауыржанга адвокаттык кызмат кылгандардын бири Улукбек Бакыев өзүнүн Facebook баракчасына мындай деп жазып чыкты. Урматтуу Facebook колдонуучулар, биз блогер Кадырбеков Бауыржандын адвокаттары Бакыев жана Бөрөбаевдер жогорудагы блогер кармалып жаткан убактылуу кармоочу мекемеге кирип, бетме-бет олтуруп сүйлөшүп чыктык. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын адвокатурасы жана адвокаттык иш жөнүндө мыйзамынын талаптарын сактоо менен өз укуктарыбыздан пайдаланып иш алып баруудабыз. Блогердин апасы бүгүн 17 май күнү кайрылгандан улам жогорудагы адвокаттар бүгүнкү күндөн баштап ишке кириштик. Мындан улам азырынча тергөө жүрүп жаткандыктан улам жогорудагы эки жарандын арыздары акыйкат тергелүүсүнө колдон келишинче мыйзам чегинде аракет кылып, акыйкат тергөө иши жүрүшүнө көмөктөшүп, блогердин укугун коргойбуз. Бул видеодо өзүңүздөр көргөндөй эки жарандын ортосунда гана пикир келишпестик болгону көрүнүп турат. Мындан улам эки жарандын ортосундагы пикир келишпестичиликти баса белгилеп айтып коеюн. Кээ бир жарандар өз кызыкчылыктарына пайдаланып, саясатташтырып, улут маселесине буруп, элге дүрбүлөң салып жатканы көрүнүп турат. Урматтуу мусулман бир туугандар, сиздерден ыйык Рамазан айында ачууга алдырбастан, сабырдуу болуп, улутуна туткан дин тутумуна карабастан, бири-бирибизди урматтоого жана башка бир жарандардын укугун тебелебестен сыйлоого чакырамын. Ушул негиздерден улам тынч элди дүрбөлөңгө салып, митинг, пикеттерге чыкпастан тергөөнүн жыйынтыгын күтүүгө чакырамын. Биз тийиштүү органдарга мыйзам чегинде кайрылдык, жообун күтүп жатабыз. Түшүнүү менен кабыл алганыңыздарга чоң рахмат. Урматтоо менен адвокаттары. Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Өзгөндөгү камалган YouTube блогер Бауыржанга жардам беребиз деп анын коллегалары жана аны колдоп жаткан кыргыз элим, сиздер улут аралык кастык жаратууга себепчи болуп калбаңыздар. Учурда тергөө иштери, териштирүү иштери жүрүп жатат. Башка улутту басмырлап, кемсинтип, жазалаш керек болуп калыптыр деген патриоттулук эмес. Ал мамлекетке жана элдин тынчтыгына доо кетирүү, элди бөлүп, жарып, улуттар аралык кастык, согушка, жаңжалга чакырык кылганыбыз үчүн камалып кетпейли. Укук коргоо органдары тез арада бул окуяны териштирип, аягына чыгып, калыстык менен чекит коет деген ишеничти сабырдуулук менен күтүп туралы. Орозодо оозго алгыс сөздөрдү сүйлөп, же комментарий жазам деп, оозуңуз ачылып калбасын, урматтуу мусулман бир тууганым. Орозоңуздар кабыл болсун.